Балдар биздин бактыбыз, балдар биздин келечегибиз. Балдардын жайкы эс алышы үчүн көл жегинде атайын оюндар уюштурулуп, көңүлдүү старттар, Нептун майрамы кызыктуу өтүп жаткан учуру. Бизге бардыгы жакты, билегенибиз жакшы. Биз бул Ысыкөлгө барып, дем алып, конкурстардан жеңип келели дедик. Biz Oş'tan geldik. Biz Oş'tayız. Bizge aябай жакты. Biz 3-4 günden beri şu yerde biz. Biz mağa жакты билегенибиz бирок. Бул Нептун деген оюндар да жакты. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги балдардын жана өспүрүмдөрдүн Сейтек улуттук борбору быйыл 15-чи жолу Менин мекеним Кыргызстан фестивалына кереметтүү Ысыкөлдө 7 дубандан келген таланттуу балдар үчүн ар кандай оюн зоокторду уюштурушкан. Biz Bişkek'ten gelgenmiz Aydenek bir ansambli biz 4-cü gün gölde жүрөбүз. Азыр Нептун майрамы болуп атат. Biz бийледик, жакшы бийледик. Загадкаларды отгадать этип, бийлеп, подаркаларды алып. Менин атым Элдана. Мен 40-чы мектептен келгем. Деген абдан жагат. Мага өтө жакшы үйрөтөт бийлерди. Менин мекеним Кыргызстан. Таланттуу балдар Менин мекеним Кыргызстан деген аталыштагы ар кандай сүрөттөрдү тартышып, жаратылыштын кооздугу меймандоосу элибизде кереметтүү Ысыкөлдү жана балдардын кыялына жараша өз алдынча сүрөттөрдү тартып, алар үчүн көргөзмө уюштурулуп, келген көрүүчүлөргө жана эс алуучулар үчүн атайын илип койгон. Ал эми алар үчүн да суу үстүндө пароход менен саякат уюштурулган. Нарын областынын Жумал районунан келдик, Кызар Тайынан. Мурун бир жолу келгенбиз. Өтө жаккан, андан кийин 2 жыл келе албай калдык. Быйыл келели деп чечип келдик. Мага азыркы эс алуу абдан жагып жатат. Мен Талас областындагы Өзгөрүш айылынан келдим. Менин атым Акылай, 13 жаштамын. Фестиваль аябай сонун атат. Биз бул жака Арузат деген ансамбль менен Лелек районунан келгенбиз. Азыр бизде бардыгы ушул бүт катчылар менен бизди теплоход менен ушинтип Ысыкөлдө сейилтип жүрөт. Аябай сонун болуп атат. Балдардын көл жегиндеги коопсуздук үчүн атайын куткаруучулар иштеп келишет жана алар сак болуш үчүн атайын түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Фестивалга келишкен балдар үчүн таза жатакана жана 3 мал тамак аш берилип келет. Быйылкы жылы биз эме Солнышкада атайын фестивал өтүүчү Сейтек борборундагы балдар менен 500 бала менен тамактандыруу эмесин камсыз кылып атабыз. 3 мал тамак берилип атат. Эртең менен түштө кечиндеси. Бул убактарда балдарга өтө даамдуу, керектүү витаминдер менен камсыз болгон тамактар менен камсыздандырып атабыз. Балдар жакшы, баардыгы ыраазычылыгын айтып, жакшы маанайда эс алып атышат. Балдар менен иштеген өтө кызыктуу. Балдардын баары тамагын ичип бүтүп, ыраазычылыгын айтышып, баары тең жакшынакай маанай менен кетип атышат. Менин мекеним Кыргызстан фестивалынын башкы максаты балдардын жайкы эс алуусун көңүлдүү уюштуруу жана аларды достоштуруу жана чыгармачылыгын арттыруу башкы максаттардын бири болуп саналат. Бул фестиваль аябай жакты. Көп коллективден балдар келген экен. Балдар менен таанышып, көлдө эс алып, абдан көңүлдүү эс алып жатышат. Уюштуруучу тобуна чоң рахмат. Абдан жакшы уюштурулган. Балдар жакшы эс алышып, жакшы көңүлдүү ойноп жүрүп атышат. Азыркы фестивалдарда болду, ошол жерде катышып, Комуздан, Бийден келген биздин балдар. Ошол боюнча жакшы уюштурулганы көрүнүп турат. Уюштуруу тобуна абдан чоң рахмат. Көлдө монтип эс алдырып жүрүү дагы балдар үчүн аябай жакшы мотивация бере турган оюндар бар экен.